Бишкектеги мектептердин катары дагы бир заманбап билим берүү уясы менен толукталат. Жаңы окуу жылында заманбап үлгү менен салынган инновациялык мектеп окуучулар үчүн эшигин ачканы турат. Бирок Бишкек мэриясы чоң мектепти карай алабы деген суроо жаралган. Себеби мектепти кароого кете турган чыгым жылына 175 миллион сомду түзөт экен. Мындан улам мектепти курган Газпром компаниясы билим берүү уясын ижарага берүүнү өтүнгөн. Учурда бул маселе каралууда. Теманы кабарчыбыз Нургүл Жумабекова улантат. Шаардын эң кооз жана жашыл аймагында тагыраагы Токомбаев көчөсүнүн өйдө жагына заңгыраган кооз мектеп курулду. Инновациялык мектептин имараты да кадимки мектептерден бөтөнчө. Бир караганга тарыхый имараттай көрүнгөн мектептин долбоорун Санкт-Петербургтун архитекторлору даярдаган. Билим берүү уясы 950 окуучуга ылайыкталган. Мектептин жалпы аянты 3 гектар, именно өзүнүн мектептин имараттынын аянты 13,5 миң квадрат метр болуп атат. Мындай мектеп жок экенин айткандар көп. Курулуш жумуштары кынтыксыз жасалган десе болот. Короосунда өзүнчө жылытуучу жайы, жарык менен камсыздоо, саркынды суу, сугаруучу тутумуна чейин бар. Жада калса окуучулар үчүн класстарга күндүн туура тийишине чейин эсептелген. Машыга турган сырткы аянтчасы, ага катарлаш футбол, волейбол, баскетбол жана теннис үчүн чоң спорт аянтчасы да бар. Атайын технология менен салынган аянтта эл аралык таймаштарды өткөрүүгө болот. 4 кабаттуу итальянский беговой дорожка жасалган. Андан тышкары дренаждык системасы кандай бир жаан жаса дагы машыгууларды өткөрсө болот. Эшигин көрүп төрүнө өт демекчи мектептин ичи да сыртына төп келишет. Кооз жана жарык билим берүү уясы акыркы үлгүдөгү талаптарга шайкеш. Бардык жумуш кынапталып сапаттуу жасалганы байкалат. Эң башкысы коопсуздук. Мектептин бардык тарабында видео камералар орнотулган. Окуучунун ар бир кыймылы көзөмөлдө. Демек ата-энелер балдар үчүн сарсана болбой эле койсо болот. Мектепте 60тан ашык видео байкоо камералар орнотулган. Ал эми мектептин босогосун аттагандан баштап окуучулар мындай чип карталарын колдонот. Бул окуу процессине өтө зарыл. Окуучуга берилген карта билим алууда чындыгында эле маанилүү орунда. Мектепке гана кирбестен окуучу аны көрсөтүп, ашканадан тамактанат, китепканага барат. Эгер кошумчадагы чыгымдары болсо, ата-энеси картасына акча салып койсо болот. Ичинде окуучунун күндөлүгү да бар. Ата-энелер телефон аркылуу уулунун же кызынын бааларын электрондук күндөлүгүнөн көрө алат. Жада калса атайын китеп жана кийим кечелер үчүн берилген шкаф да дал ушул чип менен ачылат. Ар бир класс сабакка жараша ылайыкталган. 400 орундуу ашкана, кол эмгек сабактар үчүн атайын устакана, турмуш тиричилигине пайдалуу кеңештерге ылайыкталган жана ашкананын сырларын үйрөнүүчү класстар дагы бар. Дене тарбия сабагы үчүн өзүнчө спорт зал жана керектүү буюм тайымдар менен жабдылган күрөш менен бийлөөчү жайлар дагы бар. Маарекелер болсо 400дөн ашык орунга эсептелген чоң жыйындар залында өткөрүлөт. Татыктуу гана билим бербестен окуучунун ар тараптуу өнүгүшүнө бардык шартты түзүп бере турган билим берүү уясында 2 бассейн дагы бар. Мектепте 2 бассейн бар. Анын бири кенже класстар үчүн болсо, бул жогорку класстын окуучуларына ылайыкталган бассейн. Окуучуларды сууда сүзүүгө атайын адистер үйрөтөт жана атайын талаптарга ылайык бассейнге окуучулар гана түшөт. Чоң кишилерге бассейнге түшүүгө таптакыр тыюу салынган. Мектеп Газпром ишканасынын Газпром балдарга социалдык программасынын алкагында каржыланып салынды. 2017 жылы башталган курулуш жумуштарына 1 миллиард рубль сарпталган. Келишим боюнча жакында мектеп Бишкек мэриясынын карамагына өткөрүлүп берилди. Бирок мектепти ким башкарат деген суроо жаралды. Эсептер боюнча инновациялык заманбап мектепти кармоого жылына 175 миллион сом керектелет. Мындай учурда Газпром Кыргызстан компаниясы имаратты аларга ижарага берүүнү өтүнүүдө. Сунуштар тиешелүү мамлекеттик мекемелерге берилген. Мындай болгондо бир күн толугу менен билим берген жеке мектеп болот. Биздин сунушту өкмөт же мэрия кабыл алса, биз даярбыз. Азыркы убакытта келе жаткан 1-2 жуманын ичинде кабыл алса, биз жетишебиз. 1-сентябрдан окуу процессин баштаганга, андан тышкары азыркы убакытта биз лицензияны алыш керекпиз. Лицензияны алгандан кийин бизге мектепчи окуучуларга жана окутуучуларга дагы алууга укугубуз пайда болот, набор болуш керек. Мектепте аяктаган окуучуларга 2 аттестат берилет. Кыргыз жана Россиянын үлгүсүндө. Ошону менен бирге бүтүрүүчүлөр курсту аяктады деген сертификатка да ээ болуп чыгышат. Билим алууну каалагандарга айына төлөм 22 000 сом. Азырынча бул сунуш гана. Учурда болсо билим берүү уясынын макамы боюнча маселе каралууда.
В любом случае этот объект находится на балансе мэрии. Мектептин имараты мэриянын балансында. Учурда мэр жана вице-мэрлердин деңгээлинде бул мектептин мындан кийинки тагдыры каралып жатат. Албетте маселени чечүүдө эң башкысы баланын кызыкчылыгы эске алынат. Билим берүү тармагы мектептин ылдам ишке киришине кызыктар. Мектеп боюнча маселе 27-июнда жогорку кеңештин жыйынында каралуусу күтүлүүдө. Мектеп коммерциялык же муниципалдык багытта иш алып барары боюнча жагдайга соңку чекитти депутаттар коюшат. Нургүл Жумабекова, Тимур Сыдыгалиев, Ала Тоо 24.